Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү видео мен пациенттериме тагыраагы консультацияга келип, бирок алгылыктуу бир жооп ала албай кеткен адамдарга, албетте врач катары келген ар бир адамга туура кеңештерди берген аракет кылабыз. Тилге каршы айрым учурларда ушул билимибиздин жетишсиздигинен туура кеңеш бере албай калабыз. Ошолордун бири бул слиз боюнча ушул келген бир адамдарда чындыгында слиз ар бир адамдан чыгып турат, бирок кээ бир адамдардыкы ашыкча болуп кетет. Бул шилекейге окшош нерсе. Бирок ооздон эмес, төмөнүрөөк тамак жактан чыгат да. Ушунун ашыкча болуп кетүүсү дагы адамды чындыгында чарчатып коет. Жана айрым учурларда биз сыяктуу дарыгерлерге келгенге дагы туура келип калат. Демек, ушул слизди кантип азайтсак болот? Ушул боюнча сиздерге бүгүн айтып бермекчимин. Жалпы ушул негизги маалыматты айтуудан мурда ден сак жашоо курсу дагы деле уланып жатканын эскертким келет. Алгачкы группа түзүлгөн, ушул маалыматтарды алып жатышат жана дагы жаңы группа түзүлүп жатат. Телеграмда ошол жака катышайын десеңиздер 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'тан жазасыздар. Демек, сиздерге бүгүн сунуштай турган ушул каражат бул лавровый лист. Лавровый листти билесиздер. Буга чейин дагы сиздерге лавр жалбырагы боюнча маалымат бергенмин. Мочевой кислотаны азайтуучу касиети бар экендигин, организмге көп пайдалары бар экендигин айтканмын. Бүгүн ушул лавровый листтин башка пайдаларын айтып берем жана кантип колдонуу керектигин дагы сөзсүз түрдө аягында айтам. Демек, лавровый листти колдонуу аркылуу биз эмнеге жете алабыз? Өйдө айтканымдай, ушул тамактан бөлүнүп чыгып жаткан ашыкча слизди азайта алабыз. Мындайча айтканда, ушул адатта канча чыгыш керек болсо, ошончо чыгып калат слизибиз. Мындан сырткары, бул вирустук болобу, бактериялык болобу, инфекцияларды жок кыла алат. Тамак ооруну толугу менен жоготот, Кудай буюрса. Ошол себептүү тамак оорудан арылуу үчүн дагы ушул лавр жалбырагын демдеп ичсек максатка ылайыктуу болот. Бул азык сөзсүз түрдө иммунитетти көтөрөт. Организмдеги уулуу заттарды сыртка айдап чыкканга жардам бере алат. Анан тамак сиңирүү органдарында болгон бардык көйгөйлөрдү жеңилдетүүгө бир себепчи болот кошумча. Андыктан ошол бүтүндөй денебиз үчүн дагы лавр жалбырагынан чай кылып ичип турушубуз керек. Ошондо ден соолугубуздун жакшырышына бир себепчи болгон болобуз. Андыктан эртегиден калбай эле, балким бүгүнтөн калбай эле, видеону эртерээк көргөн болсоңуз, базарга барып лавр жалбырагын сатып алыңыз, же дүкөндө деле болот. Жана муну ичип баштаңыз. Кантип ичкен максатка ылайыктуу болот. Негизи айырмасы жок, кандай ичсеңиздер деле, бирок мен эң жакшы бир ыгын айтып өтөйүн. Демек, чайникке деп коелу, же башка идишке 1 литрдей суу куюп кайнатасыздар. Кайнап баштагандан тарта толук 3 мүнөт кайнашы керек. Биз суу кайнаганда эле чай кылып демдей беребиз го. Бул жолу андай кылбайсыздар. Суунун 3 мүнөткө чейин кайнашын күтөсүздөр. 3 мүнөт кайнагандан кийин сууну башка бир идишке, мисалы банкага же дагы бир башка идишке куюп алып, анан ошого чоң 2 же 4 даана лавр жалбырагын салып коесуздар. Кургатылганы болот бизде албетте. Жана ага бар болсо үйдө корица деген ушул азык бар экендигин билесиздер. Корицанын 2 түрдүүсү болот. Бири сөңгөк түрүндө урулган. Экинчиси болсо күкүм, унга окшош майда болот. Сиздер ошол сөңгөк түрүндөгү ушул корицадан бир аз кошуп коюшуңуздар керек. Сындырып кошуп койсоңуздар болот. Бул кошумча даам берет жана лавр жалбырагынын пайдалуу касиетин дагы да арттырат. Жана өзүнүн пайдасын дагы тийгизет ошол сиздин денеңизге. Жана албетте ден соолугуңуз жакшырат. Ошол себептүү корицаны да ала келип кошуп ичкениңиздер жакшы. Эми муну кандай кылып ичебиз? Атайын эрежеси жок муну ичүүнүн. Ошол себептүү эртеден кечке ар кандай
жол менен ачкарын деле токкарын деле иче берсеңиздер болот. Жана канчалык көп ичсеңиздер ошончолук пайда. Курамында кофеин жок, демек зыян болбойт эч кандай. Ошол себептүү албетте ушул айтылган сунушту аткарып баштаңыздар. Анан акырында эмнени айтам? Адаттагыдай эле ушул баракчага катталуу керек деген сунуштайм. Анткени сиздерге керектүү болгон толтура маалыматтар байма-бай чыгат. Анан комментарийге сурооңузду жазып койсоңуз болот. Жана ушул акыркы учурларда мага көрүнгөн келген адамдар, айрыкча энелер ушул YouTube'дан көрүп келатам деп ушундай бир жакшы бир көз карашта келип атасыздар да. Ушул мени баардыгы эле ушу YouTube'дан көрүп аткан көрүүчүлөрүмө айтам, ушул айтылган маалыматтарды сөзсүз түрдө колдонууга аракет кылыңыздар. Жана бул маалыматтарды колдонуу менен Кудайым буйрса, ден соолугуңуздарды жакшырта аласыздар. Бирок ар бир эле маалыматтар ушул жалпыга эмес да. Кээ бир адамдардын дем алуу жолдорунда проблема болушу мүмкүн, кээ бир адамдардын муну оорушу мүмкүн. Сизге кайсы маалымат туура келсе, ошону пайдалана бериңиз.